Siz alбагандарды биз өзүбүз түшүп үйрөткөнгө аракет кылабыз албетте. Биринчи очередь сурайбыз, сиз аласызбы, сиз албайсызбы деп. Адистер жаш балдарды 6 жаштан тарта сууда сүзүүгө үйрөтсө болоорун, сүзүүнү билүүсү өз өмүрүн сактоого жардам берерин белгилейт. Бул жакка келген клиенттердин бардыгын коопсуздук эрежелерин сөзсүз биринчи очередь айтабыз. 3 жаштан 12 жашка чейинки балдарды ата энесинин коопсуздугу менен жүрөт бул жерде. Бул жак кичинекей бассейнибиз, детский деп коебуз. Бул жактын тереңдиги 1,5 метр, 1 метр 50 сантиметр. А бул жак чоң бассейнибиз, эң терең жери 1,85. Наркы жагы тоже детский айтып коебуз, 1,5 метр. Абанын температурасынын жогорулашы менен өлкө аймагында сууга чөгүү фактылары катталууда. Мындай кырсыктардын алдын алуу үчүн тийиштүү адистер калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Жай мезгилинде сууга түшүү сезону кызуу башталгандыгына байланыштуу азыр Баткен районунун аймактарында жерлеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Бассейндерде, көлмөлөрдө, агындарда, атайын жасалган көлмөлөрдө сууга түшкөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, табличкаларды илип, айыл өкмөттөр менен тыгыз байланышта иш алып барып атабыз азыркы учурда. Бул багытта Кызыл Ай коомунун кызматкерлери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте сууга чөккөн адамга алгачкы жардамды көрсөтүү боюнча мастер-класс көргөзүштү. Эң көйгөйлүү болгон азыркы учурда жай мезгилинде ушул жерлеринде ошол бассейндер бар, каналдар бар. Өз алдынча барып кээ бир учурларда болот, балдар өз алдынча барып киришет. Чоңдордун көзөмөлү жок болуп калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир себептерден сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Бул учурда ошол тез арада өпкө жүрөк реанимациясын жасоо менен адам өмүрүн сактап калса болот. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын июнь айында Баткен облусунун аймагында 5 сууга чөгүү фактысы катталды. 14-майда Баткен районунун Төрткүл суу сактагычына 2 өспүрүм чөгүп кеткен. Алардын бирөөсүнүн сөөгү 15-май күнү табылган, экинчи баланын сөөгү 18-майда табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28-июнда Кадамжайдагы Ак суу дарыясынан 8 жаштагы баланын сөөгү табылганын маалым кылган. Нурпейил Ашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам медиа.